Саламатсызбы Адахан мырза? Саламатчылык. Сизге болгон алгачкы суроо мындай. Өмүрбек Текебаевди камалды дегенди укканда биринчи оюңузга эмне келди? Эмнени ойлодуңуз дегиле? Бул күтүлгөн окуя. Себеп ушундай чыңалуу аябай күчөп бараткан. Айтып атпайбызбы, ким кандай болбосун, мыйзамдын алдында баары бирдей болуу керек. Бирок эң негизгиси кандай ыкма менен. Эмне болгон ыкма менен. Бийликке жакын кишилер менен бийликке оппозицияда жүргөн инсандардын укугу бирдей болуш керек. Текебаевди андай кылып колго кишен салып эле дикилдетип чуркатып алып барып кармап коюштун кажети жок эле. Адамча, маданияттуу, өнүккөн мамлекеттердегидей кылып кармап, далилин айтып, чакырып, ушундай кылса болот. Себеп бийликке жакын кишилер ушундай күмөн саналган болсо, убактылуу түрдө кызматтан кетти, убактылуу. Анан бир ай эс алып келип кайра жумушуна чыгып атпайбы? Иликтөө кандай жүрдү, элге бүдөмүк бойдон калып калып атпайбы? Ошондуктан бул жакшы эмес, маданиятсыз көрүнүш болуп калды. Мындай жол менен биз баягы укуктук, демократиялуу мамлекетпиз деген сөзгө эч жооп бере албайбыз. Бул туура эмес көрүнүш. Кандай болгон күндө да Текебаев камалды. Ал эми ошол бүгүнкү күндө Текебаевдин тарапташтары жерлерде, борборубузда кичинекей митингдерин өткүзүүдө да. Бул бир масштабтуу 2005-2010 жылкыдай чоң митингге айланып кетпейби? Аркасы кандай болот? Кыргызстанды айтыш кыйын. Мүмкүн эмес. Мындай болот же тигиндей болот деп. Бул бир жараткан билет. Андан калса кыргыз эли өзү билет. Бир нерсени белгилеп коюшубуз керек. Биз дали болсо жалпы улуттук биримдикке бара алган жокпуз да. Себеп Аида Салянованы кармап койсо нарын көтөрүлүп, нааразычылык, нарындын ичинде дагы ошол Аиданын өзүнүн району көтөрүлүп, анан Текебаевди кармап койсо Базар Боргон көтөрүлүп. Бул улуттук масштабтагы маселе. Биз баягы улуттук деңгээлге көтөрүлө элекпиз. Биз негизи эл катары bir ideyanın tegereginde biz çoğun bir maştaptı boy жүгүрткөнгө жетелек экенибизди көрсөтүп турат да. Ошондуктан ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Көтөрүлбөйт деп айтыш да болбойт, же болбосо улам күн санап олтуруп мындай сейрек болуп жок болуп кетиши мүмкүн деп дагы айтыш кыйын. Айтор жашасак көрөбүз. Келечек көрсөтөт. Учурунда республикабыздагы улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы болгонсуз, бүгүнкү күндөгү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети дагы ошол кеңештин көзөмөлүндө болгон. Дегиле бул тарапты жакшы билесиз десек болот. Анан айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы чындап эле улуттун коопсуздугуна коркунуч келтирген саясатчылардын ошондой иштердин үстүндө иш алып барышат атабы, же кандайдыр бир буйрутманы аткарып жогору жактын камчысы болуудабы? Ал жерде эч ким өз эрки менен иштебейт. Өз эрки менен иштей турган мыкты, мык кылып кага турган мыкты генералдарды ал жерге койбойт. Ал жерде ошол кече айттым, дагы кайталап коеюн, мамлекеттин коопсуздугун эмес, бир топтун, бир чөйрөнүн коопсуздугун, ошонун кызыкчылыгын коргой турган кызматка айланып калды да, тилекке каршы. Бул жакшы эмес көрүнүш. Тилекке каршы кыргыз, жаңы кыргыз тарыхында тек ошондой инсандарды коюшат. Мен айтып атпайбы, мен сырттан билем, көптөгөн мыкты адистерди билем, коопсуздук кызматында иштеген полковник, генералдарды билем, бирок аларды койбойт. Себеп алар чечкиндүү. Алар мекен сүйүү сезимдери күчтүү. Алар жалпы улут үчүн, жалпы мамлекет үчүн ошол жанын үрөп коюп иштегенге даяр болгон инсандар. Алар ийиле албайт. Алар эки сүйлөй албайт. Алар ошол түзүлгөн кырдаалга жараша, ошол кызыкчылыкка жараша
кадам шилтей албайт. Ошондуктан алар эч качан кызматка келбейт. Тилекке каршы. Ошонун натыйжасында бизде коопсуздук кызматы ыдырагандан ыдырап, талкалангандан талкаланып, өзүнүн деле азыр атына мындай бир төп келбей калды да. Тилекке каршы. Коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги, Коргоо министрлиги, Тышкы иштер министрлиги бул ар кандай мамлекеттин омурткасы болуу керек. Биз сизди бүгүнкү бийликке оппозициялык позицияда турган саясатчы катары билебиз. Анан жакында эле мындай сөз чыкты да, 2010-жылдагыдай болуп, бүгүнкү күндөгү оппозиция Роза Отунбаеванын туусунун алдына биригет экен, бүгүнкү бийликке күчтүү оппозиция болот экен деп атат. Анан ошол катардан сизди көрө алабызбы? Отунбаевалар менен булар кандай оппозиция болот эгер баардыгы бир топтон болуп атса? Кечеки убактылуулар да баары бир да, чогуу да. Анан кантип анан бүгүн көз карашы дал келбей калып эле анан бири бөлүнүп бири-бирине каршы чыгып калган болсо, бир тарабын колдоп кете тургандай. Жоопкерчилик баарынын мойнунда бирдей турат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн мойнунда жоопкерчилиги баары бирдей. Бирөө бүгүн апапакай таза дагы, экинчиси карарып кеткендей болбойт. Баары бирдей жоопкерчилик мойнунда турушат булардын. Азыр бүгүн айтып аткан сөздөрдү Мадумаров 2010-жылы айткан. Ошол айтып койгон сөз үчүн уртекпиде калып келаткан. Азыр деле ошол. Мына аябай каракчылык жол менен бийлик алынып алды десем, аябай уртеккиге алышпадыбы? КТР калбайт, ЛТР калбайт, эч кимиси калбайт, трибунасы калбайт. Кече Атамбаев өзү айтпадыбы? Аянтта өлгөндөрдүн пайдаланып, Кыргызстандын бүт баарын уурдап, тоноп, бийликти ээлеп алышты деп айтпады, өзү айтты кече. Ошол кезде Мадумаровдун айтканы менен бүгүнкү Атамбаевдин айтканынын айырмасы эмнеде? Ошону журналист катарында байкап көргүлө. Макул, өлкө башчыбыз бүгүн айтып аткан пикирди сиз мындан 7 жыл мурун айтыпсыз. Ушул жерде мындай да, ошол эле өлкө башчыбыз тууралуу, анын кантип бай болгону тууралуу кептер айтылып келет. Ал кептин эми ачыгын айтканда баягы жазуучулар союзуна которулган акчаны өз чөнтөгүнө кымырып алган дейт. Муну жөнөкөй киши эмес, Кыргызстанды 14 жыл башкарган Аскар Акаевич деген биздин биринчи президентибиз, эгемен мамлекеттин биринчи президенти катары айтып атат. Аны деле мындай бир гезитке азыр кыргыздарда, кыргыз журналистикасында мындай да ушактын баарын жазып кое берет го, гезитке. Дал келеби, дал келбейби, Авирди да сатып жиберет, баардыгын сатып жиберип жазып коет. Ал киши телекамеранын алдында олтуруп, расмий түрдө аңгеме жасап, ошондо билдирип атат. Ушундай болду эле деп. Экөөнүн башка-башка. Азыр гезитке чыгып десе мен ишенбейм. Мен өзүм көрүшүм керек. Кай жерде айтты, кантип айтты. Мен кулагым менен угушум керек. Мен Аскар Акаевичтин ошол берген маегин өзүм шашпай отуруп алып, карап отурдум, уктум. Ошондон улам айтам. Эгер ал киши айтып аткан болсо, анда бул дагы чоң кылмыш. Ошондо Маевскийдин Текебаевга коюп жаткан доосу менен бир кезде Аскар Акаевдин Атамбаевга койгон доосун бирдей эле деңгээлде карасак болот экен да. Бизде эч качан кызматта турган учурда эч кайсы маселе көтөрүлбөйт. Баленин баары кеткенден кийин башталат. Эмне үчүн жандалбастап бийликте калып калууга аракет кылышат кыргыз саясатчылары? Өзүм калбаган кезде дагы өзүмө караштуу киши калып калсын деп. Мына ушул жашоо үчүн болгон күрөш. Муну баары түшүнүп турат, бирок эч кимдин айткысы келбейт да. Экөө бирдей. Туура айтасыз. Экөө бирдей. Маевский дагы ушинтип каралап атат Текебаевди, Аскар Акаевич дагы башка кишини каралап атат ушундай деп. Экөө бирдей. Ошондуктан баарына бирдей мамиле болуш керек деп айтып атпаймынбы. Тилекке каршы Мадумаровдун айтканын кезинде түшүнбөйт да. Бир 4-5 жыл өтүш керек да. Анан кийин кокуй, ошондо туура айткан турбайбы деп анан кайрадан башын тырмак отуруша берет. Кайгыбыз ушундай да. Же өтө куубуз, билип туруп айтпайбыз.